5 күнгөйдөн хай-тек стилинде салынган ушул үй сатылат. Өзүбүз үчүн жакшы курулуш материалдар менен салганбыз дейт. Этаждын ортосу плита, кызыл кирпич, сейсмопоястар, фундаменти дагы жакшы сапатта кылып куйганбыз дейт туугандар. Анан местоположение өтө жакшы. Бул жагда тоолор көрүнгөн, жайы салкын, абасы таза болгон сонун жер. Бул тарапка бир аз эле жүрсөңүздөр магистраль 7-апрелге микрорайондорго бат эле барып каласыздар. Көчөлөрдө карагансыздар кенен, угловой участокто жайгашкан. Сатылуучу үй 5 күнгөйдө жайгашкан. Келүүчү сиздер туугандар. Магистраль жана 7-апрель көчөнүн кесишин өйдө карай келесиздер. Көк жар 5 күнгөй достук аренаны көрөсүздөр. Ушунан өтө эле кирип, анан экинчи көчөнөн оңго бурулсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул жерден жүргөн көп эле автобус, маршруткалар дагы бар. Бул үйүбүздүн көчө тарабы Дарек Таранчиева көчөсү 2Д даректе жайгашкан. Масадык көчөсү менен кесилишинде угловой участокто ушундай хай-тек стилиндеги үй туугандар. Участогунун аянты 4,65, 4,5 соттон көбүрөөк 5 сотка жакын. Түштүк чегара тетик колоннадан, түндүк чегарасы бул көчөгө чейин, мынакей караңыздар, чегаралар полный бийик забор менен тосулган. Бул жерде хай-тек стилинде салынган ушундай үйү жаңы салынган толук бүтө элек. Анан проектиси деле бар экен, толук бүткөн. Ошону менен дальше бүтүрө берсеңиздер болот. Өзүңүздөр каалагандай проектини бүтүрөсүздөрбү? Местоположение өтө жакшы. Караңыздар, бул жакта тоолор туугандар. Тоолордун салкын шамалы соккон өтө мощный местоположение жайгашкан. Бул жагынан бат эле магистраль тарапка да бара аласыздар. Аркы жакта эле бир аз жүргөндө река, дарья бар туугандар. Көчөлөр деле кенен караңыздар. Бул жак көчө дагы, бул жагы да кенен. Электр энергиясы, суулары полный бар экен. Эң эле батыш чегара мынакей могу кызыл забор бүткөн жерге чейин болуп калат. Мектеп, бала бакчалар бар. Жанакы эле сиздерге көргөзгөн стадион мынакей. Жарыктары көрүнүп турат. Мынакей бул короосу, бул дарбазадан кирсеңиздер, бул жагына машина койгонго жай кыласыздар. Алгандан кийин байкайсыздар, бул жагында кенен бош жерлери. Үй болсо 190 квадрат метр, 2 этаж, көрүп тургансыздар, кызыл кирпичтен сейсмопояс колонналар куюлган. Фундамент колонналар туугандар 9 балл жер титирөөгө ошол чыдай турган кылып, ошо сапаттуу кылып куйганбыз дейт. Аны келгенде дагы ээсинен толук түрдө информациялар сурап аласыздар. 190 квадрат метр, эгер бул терраса менен өйдө жактагы балконду кошкондо 220 квадрат метр болот экен. Негизи кирүүчү эшиги, бул жагында терраса, террасадан да эшик коюлса керек план боюнча бул жактан. Алды тарабында кенен бош жер, счетчик коюлуптур бул жакка. Электропроводдор полный үйдүн ичине чейин тартылган. Киргенде бул жер холл болсо керек туугандар. Анан оң тарабы болсо зал экен. Этаждын ортосу плита менен бөлүнгөн, караңыздар. Чыгыш тараптан терезеси. Экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер. Бул жагы болсо кухня. Анан кухнядан террасага чыгып кетесиздер, караңыздар туугандар. Бул проводдорду караңыздар. Ушундай көп проводдор менен электр проводдор тартылыптыр. Анан үйдүн кийинки дагы курулушуна цемент жана ошол дагы курулуш материалдары даяр бар экен. Бул экинчи этажы, караңыздар, чыкканда холл. Могу жерде бир общий санузел. Бул жагдан могу жерде чоң родительский спальня болот экен, анын өзүнүн санузели болот экен дагы. Бул жак болсо план боюнча 2 бөлмө туугандар, 2 детский коесуздарбы? Калсаңыздар, аркы жактагы бөлмө деле чоң, аны деле 2ге бөлүп аласыздарбы? Бул 2 бөлмөнүн бул жагынан жана бул жагынан терезелери орнотулган. Негизинен көпчүлүк эле кишилер экинчи этажды жана могу ички бөлмөнүн дубалдарын бир эле кирпич кылышат да, булар полный 1,5 кирпич кылыптыр туугандар. Негизинен ошол өзүм үчүн жакшы материалдар менен салган үйүм дейт. Бул жанакы айткан родительский чоң бөлмө. Бул жагында болсо балкон, балкондон караңыздар. Алатоолор сонун болуп көрүнөт экен. Негизинен могу жерге бир чай иче турган стол коюп алсаңыздар болот экен. Балконду караңыздар, кенен экен, караңыздар, бир стеклянный терезе менен. Үйдүн бул чыгыш түштүк тарабынан көрүнүшү, бул жактагы кошунага чейин кенен аралык туугандар. Анан караңыздар, сууду дагы мощный кылып могу жерден чыгарып коюптур. Андан ары үйгө киргизе алсаңыздар болот. Керектүү документтери полный бар экен. Түзмө-түз ээси менен байланышасыздар, эч кандай ортомчу жок. Баасы $165,000 сурап атыптыр. Дагы бир аз сорулашам, сүйлөшөм дейт. Номери 0700 701 222 туугандар.